Kırgız elim. Assalamu alaikum Kırgız elim. Kırgız elim. Bugün bizde bir çok жақсы жаңылык. Аслан деген балабыз Долгенсма уколун алды. Азыркы учурда ошол больницада алып жатат. Дуа кылып, куттап койсоңуздар болот. Биздин Хамза Байхан балдарыбыз эмнеге Долгенсма уколун албай жатканын себеби эки балада антитела бир аз высокий болуп жатат. Антителаны түшүрүүчү уколду алдык. Бирок уколдун антителанын өзүнүн түшүшүн күтүш убактысы bir 3 aydan 6 ayga чейин күткүлө деп жатат врачтар азыркы учурда. Ошондуктан сабырдуулук менен бир Алладан гана сурап, бар Алладан дуа кылып күтүп турушубуз керек болуп жатат. Миңден бир мындай антитела миңден бир балага чыгат экен. Бирок Алланын каалоосу менен, Алланын бизге берген бир нематы менен ушул балдарда бизде антитела высокий болуп жатат. Ошону түшүрүш убактысы 3 айдан 6 айга чейин бир аз күтүп турушубуз керек болуп жатат. Бирок азыркы учурда Дубайда бир аз кымбатчылык. Биз азыр жактан сураштырып атабыз. Москвадан ошо реабилитационный центрлерге алып барып, балдардын дагы да ден соолугун сактап туруш үчүн 3 айдан 6 айга чейин Москвага барып, ошол жакта балдарды карашыбыз керек болуп жатат. Антителаны түшүрбөсөк, бул Золгенсма уколун бергенде дагы Золгенсма уколу антитела менен гана күрөшүп, бул Золгенсма уколунун действиясы жок болуп калат экен. Кыргыз элим бардыгыңарга чоң рахмат, ушундай жардам берип дуа кылып турганыңызга. Азыркы учурда биздин балдарыбызга антитела повышение чыгып атат. Ошол дагы жолу дуа кылып турганыңызга суранабыз. Алла таалам баарыңызга разы болсун. Бул антитела Золгенсма уколу 21 килограммга чейин бир затта Дубайда врачтар менен сурадык, 21 килограммга чейин беришет. Бул балдардын взрослый жашына, килограммына азыр ошол 21 килограммга чейин беришет. Бирок булардын жаштары да, веси дагы азыркы учурда нормада. Бирок ошол бир гана антителасы высокий болуп атат. Ошондуктан антителаны түшүрүшүбүз керек болуп атат. Дуа кылып туруңуздар, Кыргыз элим, сиздерден суранайт. Аллах Тааладан баардыгы дуадан дуа кылып туруңуздар. Иншалла антителабыз түшүп, бизге дагы Золгенсма уколун насип кылып, алып, эртерээк сүйүнүп калайык биз дагы. Чоң рахмат Кыргыз элим. Алла разы болсун баарыңыздардан.